11 жашар Артур кадимки жашоого кайтууда. Ал кандын рагынан кутулганына 1 жылга чукулдап калды. Ал ракка каршы дарынын жаңы түрү менен дарыланган биринчи балдардын бири. Блина тумообап же блина оор химия терапиянын ордун басалат. Канда рактын калдыктары дагы эле бар экенин айтышты. Ошентип химиялык фаза күтүлгөндөй болгон жок. Артур үчүн блина андагы аккан менен күрөшүүнүн бирден бир жолу болгон. Мынабу сүрөттөн көрсөңүз болот. Анын пижамасына катетер кирип турат. Оң жагында дарыны денеге жиберип турчу аппарат жатат. Демейде ал баштыкка салынат. Аппарат кичинекей баштыкка батат. Артур аны күнү түнү тагып жүргөнү менен эми ал кыйла эркин. Дарыгерлер бул алда канча жумшак альтернатива дешет. В клеткалык курч лимфобластикалык лейкозго каршы химия терапия алып жаткан балдар үчүн бул дары тагдыр чечүүчү мүмкүнчүлүк болушу ыктымал. Химия терапия бул лейкоздук клеткаларды өлтүрүүчү, бирок ошол эле учурда кадимки клеткаларды дагы өлтүргөн зыяндуу, кыйыр таасири көп уулануу. Блина тумообаптын химия терапияга окшош кыйыр таасири жок, жумшак дарылоо. Бирок ал химия терапия сыяктуу эле көптөгөн бейтаптарды айыктыра алат. Бул оору бүт үй бүлө үчүн узак жана татаал жол болду. Блина аны бир аз жеңилдетти. Ал мага көбүрөөк эркиндик берди. Апам менен атамдын дагы колун бир аз бошотту. Алар мени менен ооруканага баруунун ордуна кайра жумушуна кайтышты. Биз жаңы жылда блинанын таасир бергенин жана рактын калдыктары жок экенин билип абдан сүйүндүк. Биз үчүн кош майрам болду. Блина чоңдордо колдонулган, бирок ал Британ саламаттык кызматында балдар үчүн кеңири жеткиликтүү эмес. Дарылоо жумшагыраак өтөрүн белгилеген Артурдун дарыгерлери келечекте дары жеткиликтүү болот деп үмүттөнүшөт.